Менин кулагыма крокодилдин жөтөлгөнү угулат да. Чын күндө угулат да, крокодил аябай жөтөлөт. Крокодилдин жөтөлгөнү? Ошо эмне кылсам болот? Билесизби, сиз деген мал доктурга барышыңыз керек. Сизге эмесби? Жок, эми крокодил жөтөлүп атпайбы? Мал доктурга. Бул эчтеке эмес. Анан дагычы кечинде уктап атканда түшүмө чычкандар кирет. Кадимгидей эле чычкандар. Чычкандар кирет дагы эки командага бөлүнүп алып футбол ойношот да. Футбол ойноп күндө кирет да, күндө. Анан кандай кылсам болот? Акыбалыңыз оор экен да. Мына дары жазып бердим. Ушуну бүгүн кечинден калбай ичишиңиз керек. Жатаардын алдында. Анда муну эртең ичсем болобу, доктор? Эмнеге? Анткени бүгүн финал болмок да. Да. Барыңызчы. Кана Айгүл ордуңан турчу. Айгүл, айтчы, мен сага 2 мышык берсем. Анан дагы 2 мышык берсем. Ошондо канча мышык болот? 5 мышык болот. Айгүл, мынакей, мен сага 2 мышык берип атам, Анан дагы 2 мышык бердим. Ошондо канча мышык болот? Эже 5 дедиң го? Айгүл, мен сага 2 мышык берип атам. Эмне болуп калгансың сен? Мына эсептесең өзүң биле. 2 мышык бердим, Анан дагы 2 мышык берип атпаймынбы? Ошондо сенде канча мышык болуп атат? Эже 5 болот, неден де менин үйүмдө дагы 1 мышык бар да.